Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz Oş şarındayız. Şul жерге Манас ата кафесине biz келдик. Bundan 2 жыл болуп калды. Ошондо ушул жерде тартып чыгарганбыз. Sen beni başa uşama. Sen beni uşama. Sen özüңdө işiңди kıl. Çapçı özüңdü. Оштун мэриясы келип, бул жердин баарын тең бузуп кетиптир. Эшигин алдын эле бузуп, андан кийин жана ачык булактардан биз деле көрдүк. Анан минтип айтып атышат да. Ушул жерин алгандан кийин бул жактын ээлерине айтыптыр да, өзүңөр дальше өзүңөр бузгула. Булардын уруксат кагаздары бир эле этаж болуш керек болчу да. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz Oş şarındayız. Anan şul жерге Манас ата кафесине biz келдик. Мындан 2 жыл болуп калды. Ошондо ушул жерде тартып чыгарганбыз. Закондун представителдерисиз байке. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Мен сизге ишенип чакырдым. Анан бул жактан бул статья билесизби? Борсездан рұқсат кагаз болмаса киргизип, биз укмаяпты бул бала. Мен дам алыш күнүмдөн. Демалыш күнүңүз болсо бул жакта иштеген жоксуз. Анда тигиндей турду. Жамба закон бар го, ошону көрсөтүп койгон, ошо жазуу түрүндөчү. Мен көрсөтүп атам. Статья 4 закон эсми. Мен аны көрсөткөнгө милдеттүү эмесмин буларга. Көрсөткөнгө өзүлөрү кабыл. Сен киргизгенге милдеттүү эмесмиз. Милдеттүү. Анткени бул жер деген Кыргызстан ичинде. Кыргызстан мыйзамына баарыбыздын баш ийишибиз керек. Биз эл үчүн иштеп атабыз. Бирок государственный бизге сен айлык бербейсиң. Сен бизди бактырып коюңуз байке. Бул жакта эл иштеп атат. Достор, милиция кызматкери турат. Эшикти ачып бербейт. Ачпайбыз. Биз ачпайбыз. Ким келсе ачып көрсөтө беребизби? Ачпайбыз да. Биз эл үчүн иштеп атабыз. Мыйзам ошондой. Бирок ачпайбыз. Мыйзам ошондой эже. Борсездан уруксат алып кел. По закону защите прав потребителей, любой здесь кушающий человек может зайти к вам в кухню. Свет убагында төлөп атабыз. Сыртка чыгарыш керек да, муну кухнянын түбүнө болбойт. Мына бул жерде эле турбайбы, мына жашнакай идиш аяктарыңар. Туурабы? Жашнакай идиш аяктарыңар турат байке. Анан мына сразу эле мусор турат. Мындай болбош керек. Достор, жана накиптерди көрсөтөбүз, бул жакта накип жөнүндө сөздөр эле жок экен. Бул жердин баарын тең тарчы. Тетиги жерлерди карачы. Тетиги жерлердин баарын тең. Мына бул жер дегенчи байке, келсеңиз, тигине таза ич аяк чыга турган жер да бул жерчи, туурабы? Таза ич аяк чыгат. Анан тиги акыбалын карап коңуз. Бул жерден таза эмес кир ич аяк чыгып койбойт байке. Туурабы? Сразу эле кир болуп калат бул жердин. Караңызчы, тете акыбалын. Бул жерлердин. Санэпидемстанция келеби? Мына бул жер дегенчи байке, келсеңиз, тигине таза ич аяк чыга турган жер да бул жерчи, туурабы? Таза ич аяк чыгат. Анан тиги акыбалын карап коңуз. Бул жерден таза эмес кир ич аяк чыгып койбойт байке. Туурабы? Сразу эле кир болуп калат бул жердин. Караңызчы, тете акыбалын. Анан Оштун мэриясы келип, бул жердин баарын тең бузуп кетиптир. Достор, баягы эшигин алдын эле бузуп, андан кийин жана ачык булактардан биз деле көрдүк. Анан минтип айтып атышат да. Ушул жерин алгандан кийин бул жактын ээлерине айтыптыр да, өзүңөр дальше өзүңөр бузгула. Андан кийин мэрия келип бузбайт. Оштун мэриясычы. Анан достор, баягы мен бул жерлерди алып турайын. Баягы мен айтып кеткеним, бул жерден баштап 7 метр да, көрсөтсөң. Бияктан баштап. Булар деген 7 метр чыгып кеткен туугандар. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Примерно тетиги жерден баштап ушака чейин незаконная постройка. Анан бул деген 3 этаждуу, өйдө жакты көрсөтпөй, 3 этаждуу ресторан. Булардын уруксат кагаздары бир эле этаж болуш керек болчу да.
муниципальный жакка чыгып кеткен тараптарындагы эске алып 5-апрель күнү эскертүү бергенбиз. Мына колумда турат жарым кагазы. Эси жок болгондугуна байланыштуу эшигини жабыштырып кеткенге мүмкүнчүлүк берет. Ошол учурда биз бүгүн өзүңүздөр көрүп аткандай Манас Ата кафесинин алдына ар кандай шашлык пышырган жерлерин, бүт мындай курулуштарын, тепкичтерин, бузуу иштерин баштадык. Ошондо дагы эсине чалган убакта дагы келбей качып жүрөт да. Анан бул жакта пазарный входко деп темирден лестница курган, анысы да муниципальный чыгып кеткен да. Бүгүнкү күндө муниципальныйга чыгып алган бүт жеңил типтеги курулуштарын биз именно мэрия тарабынан буздуруу иштери жүрүп атат. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бул жеринде жанагы шашлычная ушундай жерлери бар болчу, ушул жерде тандырлар турчу. Лестницасынан бери мынакей келип жана экскаваторлор менен бузуп кеткен. Туугандар, жаңы эле айтып кеткендей эле, бул деген бир этаждуу үй болуш керек болчу экен, же бир этаждуу ошондой уруксат кагаздарын алып, кафе кылып, анан ачса болмок да, ошол кезде ошонтип иштешсе болмок. Анан бул жери көрдүңүздөрбү, мындай линия кылып коюшкан, парковочная зона кылып коюшкан. Мурун ошондой болчу, биз видеону коюп коебуз. Анан машиналар келип ушул жерде токтоп турчу. Ар жагында пешеходный переход тартып койт. Аны да жаап машиналар токтоп турчу да бул жерде.